Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде апталык маалыматтардан корутундусун камтыган Жума Баян аналитикалык программасы. Кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев, алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача түрмөгүнө көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Жогорку кеңеште уран кенин казууга түбөлүк тыюу салган мыйзам долбоору боюнча коомдук талкуу өттү. Эмнеге жыйындан уран казууну жактагандар чыгып кетишти? Если в законе не укажем какой-то срок, то, на мой взгляд, это будет подобно возврату Кыргызстана на каменный век. Коңшу Казакстанда 1 майдан бери тынчыбай келе жаткан нааразычылык акцияларынын арты эмне менен коштолот? Мы призываем этот успех закрепить. 9 мая, День Победы, чтобы стал действительно Днем Победы нашего народа. Кыргызстан 9 май жеңиш күнү майрамдады. Өлбүс полк менен Георгий лентасынын талашка түшкөн тагдыры. 7 майда жогорку кеңеште уран кенин казууга түбөлүк тыюу салган мыйзам долбоору боюнча коомдук талкуу өттү. Анда мыйзам долбоорунун авторлору түшүндүрмө беришти. Бир катар сунуш талаптар айтылды. Жыйында уран казууну жактаган адамдар сүйлөгөнгө аракет кылышты, бирок каршылыктан улам талкуу ортолоп калганда чыгып кетишти. Кыргызстанда уран казууга түбөлүк тыюу сала турган мыйзам долбоорун жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, Бирбол фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов жана КСДП фракциясынын депутаты Канат Керезбеков иштеп чыгышты. Коомдук талкууда уран кендерине берилген лицензияларга алишемдикке байланыштуу атка минелердин жоопкерчилигин кароо тууралуу талаптар бир канча жолу айтылды. Экологдор башкы прокуратуранын акыркы уран маселесине байланыштуу камырабай отурушуна нааразычылыктарын билдиришти. Жыйынга уран кенин казууну жактагандар да келди. Алардын бири Нурахмат Мирбеков оюн түшүндүргөнгө аракет кылды эле, бирок аны сөзүн чыра тартып толук сүйлөтүшкөн жок. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүк комиссия иштеп жатканын, тиешелүү чечимдер комиссиянын корутундусунан кийин кабыл алынарын маалымдады. Эскерте кетсек, өткөн айда Ысык Көл облусундагы Кызыломпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар, жарандагы активисттер кендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундан улам өкмөт кенди казганы жаткан Кыргызстандагы Юр-Азия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Парламент кен иштетилбесин деген токтом кабыл алган. Президент болсо Сооронбай Жээнбеков да уран казылбасын айтып кеткен. Кененирээк кийинки материалда. Жогорку кеңештеги чоң жыйындар залындагы депутаттардын ордун 7 май күнү бир айдан ашуун чыры бүтпөй жаткан уран кени боюнча маселени тереңинен билген геологдор, экологдордон турган окумуштуулардын жоон тобу жана тийиштүү адистер ээледи. Алардын маалыматында Кыргызстанда урандын ири кени жок. Сары Жаз жана Кызыломпол уран кен аянттары орточо көлөмдөгүлөрдө эсептелинет. Ал аймактарда жалпысынан 21 тоннага жакын чийки зат бар. Ал эми өлкө боюнча жалаң уран чыгуучу жайларды чалгындоого 8 лицензия берилген. Бирок бүгүнкү күндө тоо кен тармагында бирдиктүү саясат жүрбөй жатат деген оюн билдирген геолог Орозбек Дүйшеев радиоактивдүү заттарды казууга каршы. Айтымында өлкө экономикасы анын пайдасына караганда зыянын көбүрөөк тартып жатат. Кен байлыктар чет элге кетип атат. Керекпи керек эмес лицензияны берип атат. Мына бүгүнкү күндө 1 январга эсептегенде быйылкы жылдын 2800 лицензия колдо жүрөт. Бул кимге кереги бар? Мунун баардыгы келип жанагыдай биздин саясаттын жоктугунан. Бул уран заты уулуу зат. Бул эч убакта адамга пайдасы жок, зыян. Экинчиден бул уранды иштеткен жерде сөзсүз экология бузулат. Мына көп жерлерде биз уран казканбыз, аны билесиздер. Алардан калган калдыктар жөнүндө айтып кетти. Мына аларды азыр тазалоо үчүн канчалык акчалар керек болуп атат. Элден сурап, жалдырап сурап атабыз. Кыргызстандын аймагында уран жана торий чыккан жерлерди чалгындоого, казууга жана иштетүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун депутаттардын тобу демилгелеп чыккан. Эгер ал кабыл алынып калса, буга чейин берилген лицензиялар дагы мыйзамдын күчү менен жокко чыгат. Ошондой эле өлкөдөгү 20га чукул угалтыктар сакталган жайларды кайра иштетүү үчүн юридикалык жана жеке жактарга берүүгө бөгөт коюлаары жазылган. Авторлордун айтымында бул мыйзам урандын мындан ары иштетилбешине кепилдик болуп берет. Анткени уран казылбайт деген президенттин позициясы анын мөөнөтү аяктаганга чейин эле жарактуу. Ал эми өкмөттүн токтому укуктук ченемдик акт жана мыйзамдын алдында алсыз. Мыйзам кыска, 5 беренден турат. Так жазылган да. Мен ойлойм бул туура жол. Бул жерде эч кандай жылчык калтырбай, эч кандай мүмкүнчүлүк бербей
так жазылыш керек. Анан бул мыйзамдарга, башка мыйзамдарга толугунан дал келет. Конституция болобу, граждандык кодекс болобу, гендер боюнча мыйзамдар болобу, толук дал келет. Анткени менен эл өкүлдөрү сунуштап жаткан мыйзам долбоору кемчиликтери менен жазылган деп эсептешет адистер. Мындай гендер жайгашкан аймактарды чалгындап иштетүүгө мораторий киргизүүнүн мөөнөтү көрсөтүлбөсө, Кыргызстандын таш дооруна кайтып баруусуна барабар дейт алар. И вот первый пункт, я здесь все-таки... Биротоло тыюу салууга мен каршымын. Уран менен торий стратегиялык энергетикалык чийкизат. Мисалы 1 килограмм уран 3 тонна көмүрдүн энергетикалык кубаттуулугуна барабар. Белгилүү бир убакыттан кийин атомдук энергияны пайдалана турган экологиялык таза система иштелип чыгат. Уран менен торийдин энергиясын өздөштүрүү коопсуз болуп калат. Мындан тышкары уран менен кошо чанда кездешүүчү баалуу элементтер жатат. Мындан улам ишти 50 жылга чейин тыюу салуу керек деген түзөтүү киргизүүнү сунуштаймын. Если в законе... Талкууга мыйзам долбооруна каршы болуп уран кенин казууну жактагандар да келген. Алардын бири Нурахмат Мирбеков микрофон алып оюн түшүндүргөнгө аракет кылганы менен анын сөзүн жыра тартып толук сүйлөтүшкөн жок. Мисалы, ушул нерседе интернетте көп эле ойноп атат, ушул эле интернетте митингдеги нерсени, уран жөнүндө любой эле нерсени чыгарып атат да. Биз айтып атпайбыз, бул ишим мисалы эме келбей, отдыхающий келбей калат, тиги келбей калат, бул келбей калат. Жок, митинг болсо келбейт да, ушул биздин митингти деген 15 мамлекетке 15 тилде которуп атат да. Мисалы уран деле которуп атат. Айтыпчы. Уран зыян депчи. Уран зыян деп которуп атат. 15 мамлекет көрөт. Бербей эле коеюнбу? Сүйлөп алсын эми. Мындан кийин уран казууну жактаганы келгендердин баары нааразычылык билдирип залды таштап чыгып кетишти. Алардын айтуусу боюнча позициясын билдирүүгө келген 30 адамдын экөөсүнө гана сөз берилген. Бирок аларга да өз ойлорун толук жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берилген эмес. Ошондой эле сөздөрүн бөлүшүп, микрофондун алдындагы убактысын чектешкен. Рахмат. Жакшы барыңыздар, рахмат. Жогорку кеңештин имаратынын сыртында да коомдук угуу жүрүп жаткан жыйындар залына кире албай калган. Ысык көл облусунан жана Кара Балта шаарынан келген чоң делегация нааразычылыгын билдирди. Алар чакырылгандардын тизмесинде жок болуп чыгып, уран маселеси боюнча талкууга компетенттүү адистер киргизилбей калганына түшүнбөй бушайман. Жыйынга кандай принцип менен адамдар тандалып киргизилгени белгисиз. Анткени коомдук угууга биздин комбинаттын башкы директору, гидрометаллургиялык цехтин башчысы киргизилген жок. Уран боюнча биздин ишкана эмне иш кылат? Ал кандай иштетилет, так-таана айтып бере тургандар бар болчу. Уран казууга тыюу салган мыйзам долбооруна каршы болуп жаткандар бул мыйзам өлкөгө инвесторду тартууга сокку болот деп эсептешет. Анан калса Ысык көлдөгү кенди иштетүү жергиликтүү элдин өзүнө да керек дейт алар. Мен да балыкчыда турам. Мен эгерде зыян болсо, конечно, жабыш керек. Анан эчтеке текшербей туруп, экспертиза жүргүзбөй туруп эле анан жаба бергенде кандай деп эми. Ошо өкмөткө деле, по-моему, жакшынакай эле пайда болуш керек. Эми ошо жергиликтүү эл иштесе, Кызыломполдо 200 киши, андан кийин расширение болот деп. 200 киши биздики, Кара Балтада 400 киши иштейт деп атат. Ошо 600 кишинин немесин ким чыгат? Өкмөттөн жумуш таап берип атабы? Коомдук угууга катышып үнүн жеткире албай калгандардын катарында эксперт Медет Түлегенов да бар. Аны үстүндөгү кийимин ылайыктуу эмес деп Ак үйдүн күзөт кызматы киргизбептир. Саясаттануучу уран маселесинде аны казууга мораторий киргизүү менен чектелүү акылга сыйбайт деп эсептейт. Анын ордуна аталган тармактын туруктуу өнүгүшү үчүн алысты көздөгөн план иштеп чыгуу керек. Пока что видно, что все это происходит под... Мунун баары коомчулуктун басымы менен болуп жатат. Эгер митингдер болуп, резонанс жаралбаса, эч ким деле кыймылдамак эмес. Бул бир жагынан туура болбой калууда. Мында маселе уранда деле эмес. Бирок иш биздин мамлекеттик органдардын кандайдыр бир маселеге кылган мамилесинде жана принцибинде болуп жатат. Бир көйгөй жаралса, ага коом кандай мамиле кылат деп бийлик аркасын карап кылчактап калды. Албетте бийликтин эл менен эсептешкени жакшы болгону менен айрым учурда натыйжасы начар болору. В какой-то степени видно, что власть у нас подотчетна и реагирует на общественное мнение, но это тоже не совсем правильный подход. Бул мыйзам долбоору эми мындан кийин да жогорку кеңеште бир топ электен өтөт. Бирок парламентарийлер аны жайкы каникулга кеткенге чейин 3 окуудан тең өткөрүп, президентке кол койгонго жиберүүгө үлгүрүп калууга ниеттенип жатышат. Чынара Нурсейитова, Эрмек Райымбеков, Жума Баян. Казакстандагы нааразылык акциялары 1 майдан бери өлкөнүн бир нече шаарларында, анын ичинде Алматы жана Нур Султанда уланууда.
Наразылык акцияларында июнга белгиленген кезексиз президенттик шайлоону жокко чыгаруу, парламенттик башкарууга өтүү, таза шайлоо өткөрүү, бийликти жаңылоо боюнча талаптар коюлган. Казакстандын ички иштер министрлиги 1 майдагы акцияга чыккан 80 адам кармалганын кабарлап, уруксатсыз митингдер прокуратуранын эскертүүсүнө карабай өткөнүн билдирген. Айрымдары 15 күнгө чейин камакка алынса, дагы бир тобуна ар кандай өлчөмдөгү айып салынган. Ал эми 9 майда Алматы жана Нур-Султан шаарларында өткөн өлбөс полк акциясы камакка алуу менен коштолду. Соңку маалыматтарга караганда полиция кызматкерлери бери дегенде эле 5 адамды кармап кеткен. Полиция бул адамдар документтерин көрсөтпөгөн үчүн кармалганын билдирди. Ушул эле күнү Казакстанда бир катар жергиликтүү сайттар ачылбай калган. Өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу аттуу кыймыл 9 майда Алматыда, Нур-Султанда, ошондой эле башка бир нече шаарларда өлбөс полк акциясы менен кошо митингтерди жана жүрүштөрдү өткөрүү ниети бар экенин билдирген. Аталган кыймылды 2009 жылдан бери чет өлкөдө жашап жаткан экс-банкир, казак бийлигин сындап келаткан Мухтар Аблязов түзгөн. Аблязов Казакстанда бир катар кылмыштар үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Кененирээк кийинки материалда. Мындай митингдер Кыргызстан үчүн кадимкидей көрүнүш болсо, Казакстан үчүн адаттан тыш. Полиция кызматкерлери нааразылык акцияларына чыккан нур-султандык менен алматалыктарга карата күч колдонуп, айрымдарын кармап кетти. Бул эки чоң шаар коңшу өлкөдө 1 май күнү өткөн тынчтык демонстрацияларынын эпицентри болду. ММКлардын маалыматында көчөлөргө чындыктан кача албайсың, менин тандоом бар деген плакаттарды көтөргөн миңдеген адамдар чыккан. Все, ребята, на этом наш шествие митинг заканчивается. Вся полиция разъехалась. Активисттердин белгилөөсүндө милиция менен акимияттар бул күнү сабыр кылып митингчилерге 2 сааттай кыйкырып алууга убакыт берген. Бирок ал көпкө уланган жок. Алматынын Борбордук паркындагы митинг катышуучуларын күч кызматы курчоого алып, 10го чукул активист кармалганы айтылууда. Аларга сот, укук коргоо органынын өкүлүнө баш ийбей койгон жана митинг уюштуруунун тартибин бузган деген айып тагып, айрымдарын административдик айыпка жыкса, кээ бирин 15 күнгө эркинен ажыраткан. Нет, спокойно. А что нас окружили? Мы что, преступники, что ли? Что нас окружили? Айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматтарына караганда нааразылык акцияларына казак жарандары буга чейин Казакстанда экстремисттик деп таанылган жана сот тарабынан тыюу салынган. Казакстандын демократиялык тандоосу аттуу кыймылдын лидери, чет өлкөдө бозгунда жүргөн оппозиционер Мухтар Аблязовдун үгүттөөсүнөн кийин чыгууда. Бирок митингдердин айрым катышуучулары өлкөдө өзгөрүү болуусун каалап акцияга чыгып жатканын билдиришүүдө. Нур-Султан не наш город. Токаев не наш президент. Даригаев не наш спикер парламента. Азыркы бийликке каршы маанай мындан арыда түнөрөт сыягы. Мухтар Аблязов 9 майда дагы Казакстанда кезексиз президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырган тынчтык митингине чыгууга үндөгөн. И, наконец, 1 мая наш народ 1 майда биздин эл акыры өзүнүн үнүн жеткирүүгө аракет кылып каршылыгын көрсөттү. Жок деди. Чындыгында 1 май өзгөрүүнүн, элдин биригүүсүнүн күнү болуп калды. Ошондуктан бул ийгиликти 9 май күнү бекемдөөгө чакырам. Себеби жеңиш күнү биздин элдин накта жеңиши болуп калсын. 9 мая, День Победы, чтобы стал действительно Днем Победы нашего народа. Ал эми 9 майда Казакстандын Нур-Султан жана Алматы шаарларында полиция бир нече адамды кармады. Соңку маалыматтарга караганда полиция кызматкерлери бери дегенде 5 адамды кармап кеткен. Тартип сакчылары бул адамдар документтерин көрсөтпөгөн үчүн кармалганын билдирди. Ошол эле күнү Казакстанда бир катар жергиликтүү сайттар иштебей калды. Белгилей кетсек, 9 июнга белгиленген президенттик шайлоого бойкот жарыялоодон тышкары казакстандыктар парламенттик башкарууга өтүүнү, таза шайлоо өткөрүүнү талап кылып, Казакстанда атомдук электростанциянын курулушуна каршылыгын айтып жатышат. Кайрат Кенжебаев, Калыбек Абдумамутов, Жума Баян. Коңшу Казакстандагы саясий кырдаал тууралуу кененирээк маек куруу максатында бүгүн студиябызга конок чакырганбыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, саясий талдоочу Каныбек Асманалиев бизде конокто. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздар. Агай, эми акыркы убактарда мисалы Коңшу Казакстандагы саясий кырдаалга көз салып жатсаңыз керек. Бир катар өзгөрүүлөр орун алды. Маселен, 30 жылда башкарган Нурсултан Назарбаев президенттиктен кетип, ана маселен Дарига Назарбаева сенаттын төрагасы болду. Ошол борбор шаары болгон Астанадагы атын өзгөртүп Нур-Султан болду да. Бирок ушул өзгөрүүлөрдү, олуттуу өзгөрүүлөрдү бир карапайым калктын пикири эске алынган жок да. Мындан улам бир катар нааразычылыктар, пикеттер, митингдер орун алууда. Эгер ушуларды референдум аркылуу өткөрсө, азыркыдай нааразычылыктар сыртка чыкпайт беле.
Кандай деп ойлойсуз? Туура. Суроо койдуңуз дагы өзүңүз жооптун башын айтып бердиңиз да. Себеби мен дагы ошондой демократиялык көз караштагы адамдармын. Хотя Нурсултан Абишевич Назарбаевдин эмгеги эбегейсе зор казак элинин астында ошо 90-жылдардан баштап. Ошон үчүн кетип жатканда абдан ушундай бир кооз кетти эле. Бирок кийинки кадамдары мисалы үчүн көбүнө жаккан жок да. Айрыкча баягы авторитаризмдин элементтерин өзү менен кошо ала кеткенде анда бул киши наты жакшы болмок. Ошон үчүн референдум кылып эле, маслихат кылып, балким казак элинин өзүнүн купуя оюнда ошондой нерсе келип чыгышы мүмкүн эле. Ошол борбордун атын өзүнүн атынан атоонун өзү чынында эле биздин бир эле Кыргызстан эмес, жалпы эле Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн бизде ушундай бир сөз бар, хуник деп коет, ошондой болуп кабыл алдым да. Ошодон бара элдин монтип козголуп чыгып аткандыгы дагы ошо менен байланыштуу да. 1 майда ири шаарларында митингдер өттү да, нааразычылык акциялары өтүп, бир ондогон адамдар карамалды да. Бул жерде адамдын укугу тебеленип жатабы, сиздин оюңуз? Түздөн түз тебеленип жатат. Ошол баягы биринчи сурооңуздун натыйжасы болуп калды да. Казак эли өзүнүн жашоо турмушун биздин кыргыз элинен жогору койгондугу менен бирок проблемалар дагы эле жетиштүү. Өзгөчө борбордук Казакстанда, батыш Казакстанда, чыгыш Казакстанда, балким Алматы менен Астананын айылына чекесинде жашоо балким башкачадыр да. Вот ошолордун баарына келип эле мындай нааразычылык күчөп жаткандыгы, анан аны мындай тыюу салып, колу бутун бурап салып аткандыгы мына бүгүн эле массалык маалымат каражаттары анын ичинде интернеттин толугу менен өчүрүп калгандыгын өзү Казакстандагы ички пикир келишпөөчүлүктөр, ички нааразычылыктар мындан дагы ары карай күчөйө берүү тенденция бар экени сезилип турат да. Булар эмнеге алып келиши мүмкүн агай? Эми Кудай бетин ары кылсын, авторитаризм менен күрөшүүнүн аягы эмне менен бүтүп аткандыгын баарыбыз билебиз. Башыбыздан деле өттү биздин Кыргызстандын башка ошол чыгыш мамлекеттеринин жакшылык эле болсун, бирок менимче азыр саясий башкаруучулары Казакстандын элге болгон мамилесин өзгөртүп, эл менен диалог режимине өтүп, Кыргызстандагы жана башка Грузиядагы, ал турсун Украинадагы ошондой нерселерди эске алуу менен элге камыр жумур болуп, аралашуу жолу менен гана чече алат го, болбосо жаман жагына айланып кетиши мүмкүн. Ага ушул митингдердин артында оппозициячыл саясатчы Муктар Аблязов турат деген сөздөр айтылууда да. Бул киши, бул саясатчы ушул жеке казак элинин тагдырына күйгөн инсанбы, же өзүнүн жеке бир максаттарын көздөгөн бир саясатчы катары? Муктар Аблязовдун элине күйүп, ошо эл үчүн мындай жасаган ишин мен мисалы үчүн көргөн жокмун, уккан да жокмун, билбейт дагы экенмин. Ал өзү баягы таарынган киши катары гана мага белгилүү. Бирок эми энергиясы күчтүү, өзү абдан мындай таланттуу инсан экен ушундай нерселерди уюштурганга. Ошонун аркасында. Бирок казак эли бул акылман эл, акылдуу эл. Ал өзүнүн ушундай даражага жеткен мамлекетин жөн эле бир же болсо 2-3 баягындай оппозициялык саясатчылардын аркасынан ээрчип, өзүнүн тагдырын салып бергенге менимче барбаса керек. Ошондой эле кезде Назарбаев өзү дагы биз моюнга алышыбыз керек, абдан акылдуу башчы катары биз сезип келе жатпайбызбы? Ошондуктан бул улуттук диалог режимде гана чечилсе деген үмүт менен турабыз да. Кандайга айтсаңыз, эми биз унутпашыбыз керек да. Коңшу Казакстан биздин Кыргызстан үчүн экономикалык жактан дагы бир аябай тыгыз байланыштабыз. Бул деген транзиттик жагынан болобу, экспорт жагынан болобу, бул планда дагы аябай тыгыз кызматташып келген. Биздин байланышта эгер Кудай бетин ары кылсын дедик, эгер ар кандай кырдаал болуп кетсе, ушул митингдер, ушундай нааразылык акциялары Кыргызстандын экономикасына кандай таасир бериши мүмкүн? Терс гана таасир берет. Мен башка жагын айткым келип атат. Биз Кыргызстан Казакстанды акыркы 20 жылда кыйнап келбедикпи? По крайней мере, казактардын туугандардын өздөрүнүн сөзү боюнча. Эми ошол эле этапты булар дагы өтүп атышат да. Ошол авторитаризмден, жеке бийликтин бийликке өтө эле узак отуруп алуунун натыйжасы жакшы нерсеге алып келбей тургандыгын баардыгы эле билип көрүп туюп турушат. Бирок мен ойлойм, экономикалык жактан Кыргызстанга түз таасирин тийгизүү
көзү жетип тургандан кийин биз Кыргызстан саясатчылары да абдан корректный болушубуз керек өзүнүн айткан сөздөрүбүзгө. Себеби чынында эле түздөн түз биздин экономикалык мындай абалыбыз Казакстандан дагы, Өзбекстандан да жана башка коңшулардан көз каранды. Мен ойлойм, биздин парламент, биздин официалдуу расмий бийлик мындай казак элинин ичинде болуп жаткан нерселерге эч убакта өзүнүн баягындай пикирлерин кескин түрдө айтуудан алыс, оолак болушубуз керек. Менимче казак эли өзү түзүлгөн кырдаалды өзү чечип алышы керек. Кадырбек Усманлиевич, Коңшу Казакстан саясий ал боюнча суроолорго жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. 9 майда Бишкекте жылдагыдай эле өлбөс полктун жүрүшү өттү. Бишкекте жана аймактарда чоң программадагы майрамдык салтанаттар уюштурулду. Ал эми өлбөс полктун жүрүшүнө мурдагы жана азыркы президенттер эл менен кошо катышты. Жүрүшкө чыккандардын колунан ата мекендик согушка катышкан туугандарынын сүрөттөрүнөн тышкары Орусиянын желеген Сталиндин плакатын көтөрүп чыккандар да болду. Ушул күндөрү жергиликтүү телеканалдарда СССРдин жеңишин даңктаган берүүлөр көрсөтүлүп, айрым бала бакчалар менен мектептерде согуштун маанайын чагылдырган сабактар өтөт. Ошол эле маалда кыргыз саясатчылары Кремлдин үгүт насаатына салым кошуп жатат деген пикирлер арбын. Кийинки жылдары 9 майда утурлай социалдык тармактарда СССРдин 2 дүйнөлүк согуштагы жеңишинин атрибуту болуп саналган Георгий тасмасы жана өлбөс полк жүрүшү боюнча талкуулар тынбай жүрүп жатат. Айрым активисттер Георгий тасмасы баскынчылыктын, колониялаштыруунун символу экенин айтып, өлкөнүн өз тасмасын киргизүү боюнча демилге да көтөрүшкөн. Алар өлбөс полктун жүрүшүн Орусиянын бийлиги геосаясий максатка пайдалануу үчүн бардык постсоветтик мамлекеттерге жайылтууга аракет кылып жатат деп сындашат. Кыргызстанда өлбөс полк акциясы алгач ирет 2014-жылы уюштурулган. Былтыр ага биринчи жолу мамлекет башчысы өзү да катышты. Сооронбай Жээнбеков согушта дайынсыз жоголгондордун тизмесинде катталган чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтүн көтөрүп чыккан. Кененирээк кабарчы Дүйшөн Сарсынбектин материалында. Улуу жеңиш майрамы Борбордо Масалиев жана Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинен башталды. Өлбөс полк жүрүшүнө катышуу үчүн шаардын 4 бурчунан миңдеген адамдар агылып жатты. Соңку жылдары салтка айланып бара жаткан иш-чаранын катышуучуларынын көпчүлүгү жанына жаш балдарын, неберелерин ээрчитип алгандар. Мы идем на этот бессмертный полк уже 3-й раз, и мы представляем людей 4 национальностей. Өлбөс полк жүрүшүнө 3 жолу катышып жатабыз. Биз азыр 4 улуттун атынан чыгып жатабыз десек да болот. Аябай кызык. Мисалы Шпагин Иван Кузьмич согуштун биринчи күнүнөн тарта аягына чейин Белоруссияда душмандарга каршы күрөшкөн. 47-жылы гана туулган жерине кайтыптыр. Азыр мына анын чеберелери бул жерде турат. Партизанил в Белоруссии, понимаете? Жүрүштүн башында президент Сооронбай Жээнбеков турду. Өлкө башчысы быйылда чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтүн көтөрүп чыккан. Анын балдары Эрмамат жана Токтомамат Жээнбековдор фронттон жарадар болуп кайтып, қан майдандагы эрдик үчүн Кызыл Жылдыз орденине татыган. Биздин жаркын келечек үчүн өз өмүрлөрүн ардаган аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын элесине таазим этебиз. Бүгүнкү биздин жүрүшүбүз алардын өлбөс өспөс эрдигин арналат. Алардын эрдиги эч качан унутулбайт. Кийинки муундарында жүрөгөндө бул сакталат. Дүйнөдө тынчтык, элибизде ынтымак, аманчылык болсун. Согушка катышкан чоң ата бабаларынын сүрөтүн көтөргөн жүрүштүн катышуучулары баш аягы 6 чакырым 600 метр басышты. Мындай масштабдуу акция Кыргызстанда 5-чи рет өтүүдө. Бул жолкусуна болжол менен 30 миңден ашуун киши катышкан айтылууда. Алардын коопсуздугун милиция кызматкерлери камсыз кылып, кошумча чаралар киргизилди. Ошентип 2 саатка созулган жөө жүрүш белгиленген убакыттан кеч калбай, акыркы чекити жеңиш аянтына чак түшкө жетип келди. Акциянын катышуучулары өчпөс отко гүл коюп, таазим көрсөтүшүп, андан нары аянттагы маданий иш-чараларга күбө болушту. Өлбөс полк жүрүшү келе жаткан чакта түбөлүктүү отто улуу ата мекендик согушта курман болгон жоокерлерге таазим кылынды. Алгач учурдагы жана экс-президент башында турган бийлик өкүлдөрү өчпөс отко гүл чамбар коюу менен эскеришти. Чогулгандарды президент улуу жеңиштин 74 жылдыгы менен куттуктады. Өлкө башчынын сөзүнөн кийин 1 мүнөттүк аза күтүлдү. Андан соң куралдуу күчтөрүнүн түзүмдөрүнүн жоокерлеринин жүрүшү менен уланды.
Ушул эле аянтта аскердик чатырлар тигилип, Борбордун 4 районунун администрациясы тарабынан дасторкон даярдалган. Майрамдык иш-чаранын расмий бөлүгүнөн кийин согуштун жана оруктун ардагерлерине сый урмат көрсөтүлдү. Бул күндүн ээлеринен сырткары келген конокторго да аскердик ботко таратылды. Жеңиш майрамын аскердик каша менен элестетүү мүмкүн эмес. Бул жолку жеңиш аянтында уюштурулган майрамдык салтанатта согуштун ардагерлерине жана оруктун ардагерлерине атайын дасторкон жайылып, аскер кашасы таратылды. Бул аскер кашасы үй шартында жасалган кашадан бир топ эле өзгөчөлүгү бар. Буга гречка, андан сырткары тушонко кошулгандыктан даамы менен өзгөчө. Албетте бул майрамдык дасторконду аскердик 100 грамм элестетүү мүмкүн эмес. Эгемендүү мамлекетти курууда аталарыбыз кан жанын аябай салгылашкан. Мында эрдиктин аркасындагы өлкөнү көздүн карегиндей сактоо ар бир атуулдун милдети. Ал эми баатыр аталардын, оруктун ардагерлеринин элеси жаш муундардын ырларында сакталып кала бермекчи. Наши дедушки, наша гордость. Я со своими дедушками, я горжусь. Жалал-Абад шаарындагы Өлбөс полк акциясы 4 ардагердин катышуусунда белгиленди. Анын 3-өө гана салтанаттын күбөсү болду. Ден соолугуна байланыштуу алар атайын унаа менен жүрүштүн башында турушту. Алардан тышкары 4 тылдын жана концлагердин бир туткуну дагы бар. Жоон топ Борбордук аянттан жөнөсө дагы 2 агым менен Ленин көчөсүнөн жана шаардын түндүк жагындагы Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин эстелигинен жүрүшкө чыгышты. Один был такой случай. Самолет немецкий упал на поле. Согуш учурунда бизде бир кызык окуя болгон. Талаган немистерден учак улап калды. Биз жетип барсак анда 2 учкуч бар экен. Алардан бирдеме сураганга котормочубуз бар эле. Бирок ал байкуш Хендехок деген гана сөздү билет экен. Мына ушундай кызыктар эсимде. На немецком самолете. Ал эми Нарын шаарынын тургундары жеңиштин 74 жылдыгын жалгыз ардагер 97 жаштагы Тукеш Токтомушев менен белгилешти. Тукеш ата майданга кырчындай 18 жаш курагында аттанган. Сталинград салгылашында фашисттик Германиянын мизин кайтарууда өлүм менен өмүр арбашкан согуш талаасында болуп, жеңиш алып келгендердин катарында. Каармандын майдан талаасындагы учурлары ар дайым көз алдында. Немистин фельдмаршал Паулюсту биздин самолет биздин станцияга айдап түшкөн. Биз биленге алганбыз. Ошондон баштап биз Советтер Союзу жеңе баштаган. Согуш талаасына Нарын облусу боюнча 18881 адам аттанган болсо, алардын 11547си мекенине кайтпай калган. Ал эми өзгөчө эрдик көрсөткөн Советтер Союзунун баатырларынын катарында Нарын облусунан чыккан баатырлар Анварбек Чортеков менен Дайыр Асановдун эстелик бюстары Жеңиш скверинен орун алып ачылыш аземи болду. Ошо биздин балдарыбыз согуштун баатыры эмес, эмгектин, келечектин, мамлекеттин өнүгүшүнүн баатырлары болсо деп ойлойм да. Ошо бардык тармактар боюнча мейли медицина тармагы болобу, мейли билим берүү тармагы болобу, мейли ишкерлер болобу, мейли кайсыл гана тармак болбосун, ошолордун мен баатырлары болсо деп ойлойм. Мурдараак каладагы ири соода борборлордун бирине бул күнгө карата ири өлчөмдөгү Георгий лентасын имаратына илип койгону социалдык тармактарда нараазычылыктарды жаратты. Георгий лентасы улуу жеңиштин символу болуп эсептелет. Акыркы 15 жылдан бери кыргызстандыктар аны 9 май күнү сыймыктануу менен тагынып, жеңиш күнүн майрамдашат. Власов генерал менен ошо фашисттик Германиянын аскери болуп, Орусияны боштондукка деген армиясы болгон. Ошолор өзгөчө өздөрүнүн аскер формаларында жанагындай Георгиевке ленталарын, белгилерин тагынып чыгышканда ошого согушкан. Эми ошону карасак 2005 мына 15 жыл болуп калды. Ошо Кремлде ошо кызыл түздү биздин совет доорунда кызыл түз менен эле ардагерлер келген. Эксперттердин айтымында Георгий лентасы канализациялаштыруунун белгиси болуп эсептелет. Аны айлана чөйрөгө даңазалоонун кажети жок. Кыргызстандыктардын бул самалыкка карата өздүк түсү менен белгиси болушу керек. Коңшу Казакстан менен Өзбекстанда Георгий лентасын тагынууга жана Өлбөс полкту өткөрүүгө тыюу салынган. Дүйшөн Шаршембеков, Калыс Сакибаев, Жума Баян. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыкты. Коомубузда жалаң гана жакшы жаңылыктар болсун деген ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.